Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Бишкекте иштеген маршруткалардын жарымына жакыны бүгүн жумушка чыккан жок. Мындай ишташтоо 18-жылдын апрелинде да болгон. Анда күчүнө кирген жаңы мыйзам боюнча жүргүнчүлөрдү ташыган ар бир автобустарды камсыздандырууга милдеттендирилген жана унаа компанияларынын ээлери ошентип жаңы чыгым болууга каршы чыккан. Азыркы аракеттер артында да ошолор турат. Бирок жол кире өтө төмөн жана 12-жылдан бери өзгөрүлбөгөнү тууралуу негизден айдоочулар айтат. Алардын насыялары бар, бусиктерди ремонттоо зарыл, бензин болсо улам кымбаттап баратат деп айтылат. Айдоочуларды түшүнсө болот. Алардын турмушу башка шаар тургундарыныкына кем калышпайт. Бирок Кыргыз Трансконтроль коомдук бирикмесинин директору Виктор Горевдин эсеби боюнча жол киредеги бензиндин үлүшү болгону 10-12 гана пайыз. Bir hafta murda Una Assotsiatsiyasынын жетекчилери Бишкек мэриясына ультиматум коюп, жол кирени көтөрүүнү талап кылганда, шаар жетекчилиги эл тарапта болчу. Эми болсо алардын туруму бир гыйла өзгөргөндөй. Мисалга, тарифти жогорулатууга алар макул, бирок 2 эсеге эмес, 1,5 эсеге гана. 10 сомдун ордуна ал 15 сом болуш керек. Экинчиден, баанын андай жогорулашын дароо жасабаш керек. Азыр эле сразу көтөрүп бериле дегениңерге туура эмес. Ошондуктан биз азыр өзүнүн процедурасы бар. Биз аны Министерство экономикага жиберип, ал жерден анын анализин чыгарып берет, анан кор кеңешке киргизебиз. Биз тарифти элдин акыбалына жараша силер менен сүйлөшүп көтөрүп бергенге даярбыз. Бирок коомдук бирикмелер жол кирени көтөрүлүшүнө каршы. Алардын өз эсептөөлөрү бар. Маршруткалар күнүнө канча жүргүнчү ташыганы, айдоочулар канча кириши товары, чогулган акчанын канчасы унаа компанияларынын же ээлерине жетерин алар билет. Чет мамлекеттерден грант алган бейөкмөт уюмдар болсо, бул маселеге бир топ кайдыгер. Бул кызык. Жарандардын укугун азырынча жергиликтүү коомдук уюмдар гана коргоп жатат. Пусть они предоставят свои расходы. Жол кирени көтөрөбүз десе баарын санап чыксын. Жеке мен үчүн баары бир 20 сом же 30 сом болобу. Бирок чыгымдарыңарды санап баарын негиздегиле. Экономисттер санап чыгып, анын баары акт менен бекитилсин. Эч кандай изилдөө жүргүзбөй туруп жол кирени көтөргөн болбойт. А эгер жогорулатса, биз аны сот аркылуу жокко чыгарабыз. Поднимут за судебным порядком, отменим это дело. Маршруткаларда чындап эле касса деген нерсе жок. Акчаны айдоочулар өздөрү чогултат. Канчасын өзүнө калтырып, канчасын кожоюнга берери так белгисиз. Бир каттамда бир бусик 30 адамды жеткирет дейли. Кайтып келгенде дагы 30 адам болсун. Ошондо эгер күн сайын 10 жолу каттаса 6000 сом чогулат. Айдоочулар биз болгону күнүнө 400-500 сом табабыз дейт. Демек, кирешенин 80-95% кожоюндарга тиет. Пандемияга чейин Бишкекте күнүгө 3000 бусик иштечү деп айтылууда. Алар баары биригип 1 миллионго жакын адамды ташычу. Ошондо ай сайын 600 миллион сом чогулат. Ар бир бусикти 2 айдоочу айдап, аларга айына 20 000 сомдон төлөнсө, ай сайын 120 миллион сом коройт. Дагы ошончо акча бензинге, ремонтко жана башка иштерге кетсе, унаа компанияларынын төөлдөрүнүн колуна ай сайын 350 миллион сомдой калат. Пандемиянын айынан бул фирмалардын кирешеси бир топ түшүп кетти деп айтылууда. 3000дин ордуна 1,5 миң бусик иштеп калыптыр жана ошол чыгашаларды унаа компаниялардын ээлери элдин эсебинен кенемтелеп алууну көздөп жатат. Эгер алар кирешесинин жарымын жоготкон болсо, ал 1 миллиард 750 миллион сомду түзөт. 10 айдын ичинде жол кире 15 сом болсо, жоготкон акчасын алар 20 айда кайра табат. Дагы андан ары бурдагыдан 1,5 эсе көп байый баштайт. Прагада мисал үчүн пандемия менен байланыштуу туристтердин саны азайып, сабактар аралыктан жүргүзүлө баштагандыктан батир ижарасы 10-15%га арзандаптыр. Дүйнөлүк базардагы мунайдын баасы 2020-жылдын жыйынтыгы боюнча 20%га төмөндөгөн. Кыргызстанда гана баалар өскөндө башканы билбейт. Өскөндө да 10-20%га эмес, дароо 50%га жогорулайт. Маршрутка ээлери болсо дароо 100%га көтөрүүнү каалаган. Ал эми шаар бийлиги карапайым элди эмес, байлардын айтканын угат. Ошондо саламат калыңыздар.